Мен Тиллебаева Үрінса. Мен азыр 70 жаштамын. Biz айылыбызды камсыз кылдык помидор менен. Азыр менде группа бар, айылымдын группасы. Башка 8 аялдын өзүнүн айылынын группасы бар. Алар катыштайт. Алар курбуларынын группасы бар, туугандардын группасы бар. Biz базарга алып чыгып кыйналбадык. Азыр мына пышыра койбой, уже биттеси азыр неме кылат. Эртең менен 2 ай звонок кылып атат. Эй, бизге помидор керек. Биздин максаттарыбыз али көп. Бадыранга аракет кылсак, мына кышкача бадыраң сатабыз деген ниетибиз бар. Biz алдын мындай помидор эгип көргөн эмеспиз. Жер помидор эккенбиз. Ол пышып неме болгондо бардык элдики арзандап кечеде дагы онун эч канча киреши көрбөйт элек. А бирок мында болсо биз кирешени азыркы күнгөчө 1,5 тоннадан ашырып помидор алдык. Мурда биз астыга карбамид салчу эдик, шире түшүп кетет деп сразу эле биз химикат берчү эдик. Азыр химикатты колдонбой эле калдык. Бул тамчылатып сугаруудун пайдасы жыйда чоң экен. Мен шундай ойлодум. Биз астыдан эле сууду кое берип сугарчу эдик. Чөп басып помидорларыбыз шунчалык неме болуп 2 күндө отуп, а бунда температура бирдей үчүн мантип помидорубуз бирдей болуп пишип атат. Окутуулар боюнча дүйнөлүк азык-түлүк программасы помидорго химикаттарды салбай, азотторду беришке бизди үргөттү. Биринчиден ден соолукка пайдалуу, экинчиден наристелерибиз дагы таза помидор жейт экен. Мен мурда ушу жерди эсептесем, жиде барса 10.000 араң барчу эдим. Азыр буга 12-13 эсе ашыкча алып атам мен түшүмдүчү. Түшүмдү дагы, акчаны дагы. Кирешени тең бөлүшөбүз. Бунан бияга дагы ушундай кылып иштейбиз. Ушул долбоорду ишке ашырып жардам берген ГАФИСПи жана дүйнөлүк азык-түлүк программасыга ыраазычылык айтабыз.